Benim birinci olsam Uluttuk Bank'a. Aytыңыз, sizden özünüzden зарплатаңыз қанша? Sizdeki. Bana Jakovic. Айлық ақыңыз қанша? Азыр айтса болбойбу мен билбейм, честно говоря. Аны не жашасыз? Зарплата айлық менен, айлық менен, конечно, айлық менен. Қанша айлығыңыз? 108. Анан налог барын социальный фонд отчислениялар менен где-то около 87 чейин чыгат. Рахмат. Мен муну сурап атканым, урматтуу коллегалар. Оору кадырын соо билбейт дейт. Ач кадырын ток билбейт дегендей, булардын айлыгынын көптүгүнөн булар кредит албайт эч жерден. Булар көчөгө басып текшербейт. Булардын лицензия берген убактадагы кандай жол менен бергенин биз жөнөкөй элдин арасында жүрүп атабыз да. Лицензияны кандай кылып алып аткандарын буларга текшерет да кереги жок анчы. Экинчиден, Финнадзорго мынакей 390 по республике бар экен, туурабы? Ломбардтар. Туура. Финнадзор. Туура айттыңыз. Туурабы? Туура. Отчет бергендери центральный аппаратка 173. Калганы каякта? Могу жерде дагы маалымат бар, булардын деген Финнадзор даже калгандарын тактай албаган дагы фактылар бар бедечи. Кайсы адрес менен жазылган, бирок адресине барсаң жоктор бар да. Булардан не деген тыянакка келсең болот? Булар башка үйүнө жатып алып, ишти кылып, каалаган жана биз айтып аткан 100%ке чейин коюп аткан ставкасы мына ушундан. Эми алагучту атынан айтып аткан убакыт келип калды да. Силерде айтып коюш керек, Финнадзорлор. Силер муну өзүңөргө дагы бир аз запасыңар кармайсыңар да. Текшербейсиңер, себеби дегенде көрүнүп атат, силер жашашыңар керек экенчи. Ошол жанагы адрес таппаганыңардын бардыгы, мынеки полный отчет бербегендердин бардыгы эмне үчүн текшерилбей калганын мен айтып атат да. Же болбосо ошол бечаралардын алган кредитинен жанагы Камил Абдыразаковдун айтып аткандай асылып аткандар, Нурлан Тургунбаев айткандай үй бүлөсү менен ажырашып Россияга кетип аткандардын бардыгы мына бүгүнкү күндө мына ушу биздин атка минерлер текшерүүлөрдүн аздыгынан, ошолордун ордуна койбогонубуздан мына биздин коомубузда ушундай бир терс көрүштөр пайда болуп атат. Муну моюнга алыш керек да. Ошондуктан силерге Бактыгер Сичип айтып атасыз. Азыр кардинальный шагтарга барыш керек. Иштебегендердин бардыгына представление сыяктуу бир кагаз бериш керек. Президентке жетпей атат буларчы. Министрлер кабинетине жетпей атат төрагаларына. Мына курирующий вицелерге жетпей атат ушулардын бардыгычы. Мына ушулардын бардыгын ачык эле ачык жазыш керек. Мына иштебей атышат. Элдин бардыгы мына асылып өлгөндөр, Россияга кетип аткандар, айла жоктон тиги үй бүлөсү менен ажырашып биздин коомубуздун терс көрүнүш болуп атканына биз өзүбүз күнөөлүү экенибизди айта албай атабыз. Муну биз айтпасак ким айтат азыр? Ошон үчүн фракциянын жыйынтыгы менен депутаттардын атынан эле жазыш керек буларды. Жумуштан алган чейин барыш керек буларды. Иштебегендер зачем? Эмне кылмайбыз буларды? Мен сунушум мына азыр көптөгөн суроолор бар, бул суроолор бергенде мына азыр өзүңүз көрүп атасыз. Мен башында замечание бердим. Даярданбаган адамдар мына ушундай өзүнүн ишине азыр барып келем да мунун бар эптеп окуйм да анан кетем деген мамиле кылып атат да. Муну көрүп турбайлыбы? Түшүндүрүп берем деген киши ушинтип окуйбу? Бул күнүгө иштеп аткан ишин мынтип окубайт да. Илгери биз студент кезде ушинтип лекцияны окуп береттик. Чын да? Эптеп мындай баа түшүнбөгөн жерибиздичи. Бул ушундай болуп атат азыр. Мен түшүнгөн жокмун, кыргызча окуганда мен түшүнгөн жокмун.